Жети Күз районунун Жалгыз Өрүк айылында заманбап бала бакчанын курулушу аяктоо алдында турат. Айыл тургундары үчүн көп жылдан бери көйгөй жаратып келген бул маселе 2024 жылдын күз айларында өз чечимин таба баштаган. Объект Ысык көл өнүктүрүү фонду тарабынан болжол менен 56 миллион сом каражат менен каржыланып, учурда курулуш иштери 80%га жетти. Бала бакчаны Дамир строй курулуш компаниясы салып жатса, ички жана тышкы жасалгылоо иштерин Кубаныч жоопкерчилиги чектелген коому аткарууда. 2 жыл мурун баштаганбыз бул объектти. Осо Кубаныч фирмасынан салынып атат. Азыркы учурда отопление иштеп, ички жумуштары болуп атат. Шпакловкалар бүтүп, краскага даяр болуп калды азыркы учурда. Кафелдер коюлуп атат. Ошол сентябрге беребиз деп ниет кылып турабыз. Бүтөт. Азыр 15 бала барабыз. 15 бала иштеп атат. Сапаттарыга жооп беребиз. Бүт азыркы заманбап сап немелер менен салынып атат. Кепилдик берилет. Мындан тышкары жергиликтүү бюджеттен бөлүнгөн 1 миллион сом каражат бала бакчанын айланасын жашылдандырууга, коопсуздукту камсыз кылуу максатында видео көзөмөл камераларын орнотууга жана башка керектүү иштерге жумшалмакчы. Акыркы мезгилде өзүңүздөргө белгилүү болгондой Кыргызстанда эмне деген курулуштар жүрүп атат. Өнүгүү жолунда келатабыз. Ошонун ичинде ушул Жалгыз Өрүк айылында бала бакча такыр жок эле, элдер муктаж эле. Жүргүзүп аткан фирма жаман иштеген жок деп ойлойм. Булар жайында эле ушу от жагуу системасын бүткөрүштү. Себеби кышында токтоп калбаш үчүн, ички жумуштарын жасаш үчүн биз да шаштырган жерибиз жок. Себеби курулуш сапаттуу бүтсө дейбиз. Жаңы бала бакча ишке берилсе, Жалгыз Өрүк айылынын ондогон балдары заманбап шартта тарбия алып, ата-энелер үчүн да чоң жеңилдик жаралмакчы. Нуржан Дөйткулова, Батыр Абиев, Ысык көл жаңылыктар үчүн Жети Күз районунан.